байкемдер келип сен деген Кудай сүйгөн бендесин ушундай берет десечи, ушинтип сүйбөй эле койбойбу деп. Аябай, бирок аябай оор күндөр өттү, чынында аябай. Биз ала албайбыз, өтө оор экен. Караколго жетсе жетет, жетпесе жок. Машина жүргөн сайын эле тим эле үзүлүп атам да. Анан 6 жыл жылдышы менен чогуу жашадым авариядан кийин. Ал үйдүн жалгыз баласы. Экөөбүз бири-бирибиз менен сүйлөшүп эле кетейин, сиз үйлөнгүз, атама келин керек депчи. Ошондо как раз майрам болуп врачтар жок. Залда жатам, өкүрүп атам, кыйкырып атам. Кудайым немеге күнүң түшүрбөсүн деген чын эле да. Мен айтам да, негизи эле адам өзүнө ишениш керек, такыр артка кылчай баш керек. Сен жашоого бир эле келесиң, бул жашоо төөлүктүн эмес да, бүгүн бар, эртең жок. Балдарым аябай колдоп турат, мама сиз менен сыймыктанабыз, уялышпайт. Мен жүрөгүмдө бир эле нерсе бар. Мен басып жүргөнүмдү балдарым көрбөй калганда. Супердин жалпы көрүүчүлөрүнө кутман күн дейбиз. Себеп дегенде бүгүн бизде өзгөчө конок келип отурат. Ким дей турган болсоңуздар, Азия кубогунун жеңүүчүсү Света Эсенгазиева өзгөчө бир инсан деп дагы баса белгилеп айтып кетейинчи. Себеп дегенде азыркы учурда өзүнүн болуп жаткан кыйынчылыктарына карабай, ден соолугу жагынан чектелгенине карабай, дагыдай жашоосун улантууда. Бул нерсеге кантип жеткен, кантип ушундай бир акыбалга түшкөндүгү тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Мен өзүм эле негизи окуп жүргөндө бала кезде спортду аябай сүйгөн адам болчумун. Анан кийин ал эме калып калганда, анан отуруп ушул акыбалымда ийгилик жаратып ошо эметкениме аябай кубанычтамын. Өзүмө кээде ыраазы болуп сыймыктанып кетем. Анткени менин азыр бул спортко келгенимдин себеби, мен жүрөгүмдө бир эле нерсе бар. Мен басып жүргөнүмдү балдарым көрбөй калганда, балдарым кичинекей убакта авария болуп калдым. Анан ошо баары все равно кийинки жашоолор балдарым чоңойгондо менден тартынбай, уялбай, мамам менен биз сыймыктанабыз деп мени аябай мындай беттерине кармап, мамам да уялбастан кенен мен жөнүндө айтып бергенсин деп ошого аябай аракет кылам. Мен эң эле жашоого болгон көз карашым, алдыга умтулуп жашап атканым, ошо баардык нерсе ошо балам менен кызымдын эмесинен да. Эми буга чейинки ийгиликтерим да бар. Кыргызстан боюнча, республика боюнча дагы утуп жүргөм. Анан ошондон улам бизди буларга алып барган Толкунбек Исаковго терең ыраазычылык билдирип кетейин. Немеге чейин, Индияга чейинки барып келгеним, биринчи четке чыкканым Ташкентте болгон. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася Мой о тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой о тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Ташкентте Азия болгон, Азия чемпионат болгон. Эки экен, оң кол анан сол кол, Аяктан ийгилик жараткам биринчи жолу чет жактан. Ташкентте. Алгачкы ийгилигиңиз демек Ташкентте болгон. Ташкентте болгон. Анан эми ийгилик жараткандан кийин аябай чоң ишеним мойнуңа жүктөлөт экен. Мен дагы умтулуп ошо мага түрткү болгон. Ошо биринчи немем ошо жактан болгон да. Андан кийин аяктан келгенден кийин эле немеге август айында Ташкентке майда барганбыз. Андан кийин эле август айында Молдова Кишинев шаарында Мировой болгон. Мировойдо оң кол сол колдон күмүш экинчи местага жеткем. Көп кыйынчылыктар менен жеттик десек болот буларга. Аркы Ташкентте болгондо деле аябай көп кыйынчылыктар менен. Анткени сопернигим аябай көп болгон. Оң колдон, сол колдон, эки колдон 8-7 адамга түшкөнбүз. Ошондой эле Молдовадан деле ошол адамдарга түштүм. Бирок аякта чоң веске түшүп калдым. Анткени ортодон жолдон кыйналып барганга кичине шишип, весим көбүрөөк болуп калып, мен өзүм 67-68, 70 килограмм болсом, аяктан 130 такы адамдарга түшүп калгам. Ошондон экинчи месте. Бирок бул деле жаман эмес. Аябай ыраазы болуп эле неметкем. Андан кийин эле
октябрь айында Индияга Азия кубок болду. 2024 20 бар эле 24 болгон. Анан аяктан дагы ошо ийгилик жараттым. Аяктан бирок өзүмдүн весиме түштүм. 65 плюска түшөм, постоянно эле. Минуска түшөм. Аяктан 2 кол менен тең ийгилик жаратып, аябай башкача сезимдер болот экен. Эми дагы алдыга умтулуп дагы спортторго машыгып, эми отуруп эле өзүңдү чектеп салбастан, алдыга умтулуп жашасаң баардык нерсе болот экен. Сиздики баардыгы ирет менен кеткен турбайбы, э? Алтынга жетип. Негизи айтсаңыз, спортко болгон кызыгуу эмнеден улам келип чыкты? Мен өзүмдү толук тааныштырып өтөйүн, анан ирет менен айтып берейин. Мен өзүм Тоң районунун Көлтөр айылында туулуп өскөм. Ошол жакта окуп 11 класска чейин 2006 бүтүп 11-де бияка Бишкекке келип, Швеяныкын окугам. Швеяда иштеп жүрүп, турмушка чыккам. 2009 турмушка чыккам. Жетөгүзгө Боз Бешик деген айыл. Канча жашыңызда? 19 жашымда чыктым. Аякта ошо жүрүп анан 2 балалуу болдук. Бир кыз, бир балам бар. Ошо жашоо эми улана берет экен. Жашап жакшы эле жашап, жакшы жүрдүкөнбүз. Анан ортодон ошо кырсык болуп калды. Караколго барам деп, ошо Караколго барып келатып, маршрутка эмне болуп кеткенин да түшүнбөй калдым өзүм деле. Ала салып 2024 8 мартта Тиги боом жактанбы? Жок, Караколдон. Караколдон Көлдөн эле. Анан ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүмдөн айрылдым десем болот. Кырсыккан. Бирок көптөгөн аракеттерди кылдык, чоң операцияларды башыбыздан кечирдик. Бирок болбой калды да. Эмнегедир. Эми үмүт үзбөйм, бирок эми бул дагы мага берилген чоң сыноо деп билем. Өзүмдү толук кабыл алгам. Аябай башында аябай катуу кыйналып жүргөм. Азыр чексиз шүгүр, ушунасына дагы деп айта алам. Анан 2013 8 мартта авария болдум. Аябай көп убакыт өттү, ортодон азыр уже почти 12 жылга кетип атат. Анан мен деген 2020 Бишкекте келип, больницага жатып, ошол жактан ушундай равенство уюму бар экен деп, ушу майыптуулугу бар кыздарга жардам берет деп аяктан уктум. Анан аякка барып, ал эжелер менен байланышып, Гүлмира Казакунова деген эже директор. Анан алар мени алышып, маникурдукун окутушуп, мен салондорго иштедим. Анан ушундай лагерлерге барчубуз да. Лагерге барып, ушу психологический мага аябай чоң жардам берди ошол эжелер. Ошондон улам толук өзүмдү кабыл алып, толук өзүмдү мурунку Светадан кийинки Светага өттүм десем болот да. Ушул жерден сурагым келип жатат. Негизи өзүңдү кабыл алуу андан кийин аябай оор болот болуш керек. Себеп дегенде басып жүрүп эле анан баспай калсаң бул аябай чоң сокку да адам үчүнчү. Анан кандай бир этаптардан өттүңүз, анан кантип өзүңүздү кабыл алдыңыз? Ошол боюнча айтыңызчы. Мен аябай чоң немеден өттүм. Анткени ошо авария болгондон кийин даже мен отура алган эмесмин. Даже врачтар даже отура албайт деп чыгарып беришиптир үйдөгүлөргө. Мага үйдөгүлөр айткан эмес, кийинчерээк айтты. Анан үйдөгүлөрдүн жардамы менен ушул акыбалга келдим да, отуруп аябай тынбай массаж, тынбай игылотерапия көп алдым. Тынбай массаж, атам тынбай жасачу да массажды. Күнү түнү. Түн ичинде случайно ойгонуп кетсең да бутуңду массаж кылып аткан болот. Анан кийинки күндөрү атам боорум оорчу да. Ата бутумду кармап ооруп атат деп эптеп массаж жасатпаганын айласын кылчумун да. Анан атам тынбай эле аракет кылды. Анан даже монтип тиреп коюп отургузуп, колуну монтип байлап, ошентип кичинекей баланы отургузат го, ошентип анан отургузуп үйрөттү да. Анткени баары жумушка кетет, атам экөөбүз үйдө жалгыз калчубуз да. Анан ошондон улам андан кийин мен баспай калам деп такыр эч ойлогон эмесмин ал кезде. Анан мен айылда семьям бар, жолдошум бар деп аракет кылдым ошондон улам дагы. Анан ошо отуруп калып эле айылга бардым. Айылга барып, семьям жанына барып, оокатыбызды кылып эле жашап жүрдүк. Эми баары бир серомдо басып жүргөнгө болбойт да, бирок ичимден ушундай өзүмдү жеп салчумун да. Аябай күнөөлүү сезип, эмнеге мага Кудай мындай кылган, мен эмне күнөө кылдым деп издендим аябайчы. Байкемдер келип, сен деген Кудай сүйгөн бендесин ушундай берет десечи, ушинтип сүйбөй эле койбойбу деп. Аябай, бирок аябай оор күндөр өттү, чынында аябай.
мен эле билем, анан үйдөгүлөр билет, жанындакылар билет дегендей. Анан 6 жыл жолдошум менен чогуу жашадым авариядан кийин. 6 жыл чогуу жашап, анан экөөбүз, ал үйдүн жалгыз баласы, апам, атам аябай жакшы кишилер. Анан экөөбүз бири-бирибиз менен сүйлөшүп элек, неме кылалык депчи, мен кетейин, сиз үйлөнгүз, апам атама келин керек депчи. Эми бирок Сунуш сиз тараптан болдубу, ооба, мен ага чейин эле өзүмдүн үйүмдөгүлөр айтышкан да, уруксаат бер, алда жашоосун улансын. Уштап алар билчү мен баспайрымды, анткени врачтар аларга айткан үйдөгүлөргөчү. Анан алар мага ошентип айтышчу. Байкемдер барып айткан жолдошума, чогуу барып мен жеткизип барып, анан жолдошум бирок жок деп жүргөн. Анан убак өттү, 6 жыл өттү. Анан 6 жыл бирге жашасыңыздыр андан кийин эле. Анан экөөбүз эми туура кабыл алдык, туура чечиштик. Анан мен кеттим Бишкекке, ошо 21 келдим. Анан келип, бияка келип, ошо больницаларда жатып, бирок макулдугуңду бергени менен баары все равно Жүрөгүңүздө тарыныч бир ушундай калып калды. Тарынган жокмун, бирок мындай аябай катуу стресске түштүм. Өзүм баспасам, жолдошум үйлөнсө кандай болот, балдарым деп аябай, анда дагы аябай катуу стресске түшүп, өзүмдү ушундай жек көрүпчү, жашагым келбей, ушундай акыбалдарда болдум да. Анан бирок баары все равно неме болот экен. Айла жок, кабыл алыш керек, балдарың үчүн жашаш керек. Мен азыр кызым менен балам үчүн ошо ушул акыбалга келдим. Ошо анан мага эң чоң жардам берген, түрткү берген ошо равенство уюмунун директору Гүлмира Казакунова деп айтып атпайбы? Мен алар болбосо мен азыр мисалы жок болмокмун деп, дегени өзүм кол салып өлүп алгым келчү да. Анан менен алар ошо окууга алып, мен анталашып, маникурдукун окутуп, мага жол кирелеримди, таксилеримди төлөп берип, даже бүт немелеримден өйдө алып берген, материалдарымдан өйдө алып берип, мага клиенттеримден өйдө таап берип, ушинтип аябай чоң жардам беришкен да магачы. Анан ошо лагерге, жайкы лагерге алып барышты, Көлгө Радугага алып барышат, жылыга. Ошол жака барганда мага психолог беришти, психолог өзүнчө. Анан ошо психолог менен иштешип, ошол жерден толук өзүмдү кабыл алдым. Анткени аяка деген бир 20 кыз барганбыз. Ошондо мага окшогон кыздар бар экенин көргөм, мага окшогон отурган адамдар бар экен. Мен анда жалгыз өзүмдү ушундай сезчүмүн да. Анан уштап ал кыздар бар экен, мага деле окшогон адамдар бар экен деп кабыл алдым да. Анан ошол жерден мен айттым, мен өзүмдү кабыл алдым, өзүмдү мурунку Светаны ушул жерге таштайын, жаңы Света менен кетейин депчи. Анан ошондон кийин анан келдим. Келип эле эжелер мага жумуш беришти, сразу эле айтышты. Ушундай центр ачылат. Азыр бизде центр бар, көз карансыздык жашоо борбору деген центр. Жалаң майыптуулугу бар кыздар окуйт. Мага ошол жерде өткөзүп беришти, ошол центрди. Сен ушул жерде жашайсың, администратор болосуң. Ушул кыздар менен иштешесиң деди. Макул деп, мен өзүм толук мойнума алганды жакшы көрөм, ушдекенечи. Анан алдым. Ошондон бери иштеп келатам, Кудайга чексиз шүгүр, ыраазымын. Адамдар, жакшы адамдар бар, ортодо жаман адамдар дагы бар, көргөн адамдар бар, көрө албаган адамдар бар дегендей. Анан азыр айтып атам, жашоо борборунда администратор болуп иштейм. Аякта азыр уже иштеп атканыма уже почти 4 жыл болду. 4 жылдан бери кыздар менен иштейм. Ошондой эле спорт ошого келгенде, мен ошо жашоо борборуна келгенде мага сунуш түштү. Коляска кандай так отурганды билчүместин, ошо айдаганды билчүместин. Мага директорум айтты. Бишкекте коляскачан жарыш болот деди да. Ошого сен катышышың керек. Кантип катышам? Мен коляскамды берем деди. Анда мен чоң коляскага отурчумун, ыңгайсыз коляска болчу да. Мен коляскага берем, ошол менен барып катышасың. Мен сага ишенем деп ушинтип айтты. Ошондой эле Толкунбек Исаков менен таанышкам, тренингден таанышкам. Ал дагы айтты, сага ишенебиз, барасың, катышасың. Макул, анда да кортеж ачуум, түн ичинде туруп алып, чыгып алып, колясканы скоростун жүргүзүшүм керек да, алышым керек. Машыгам, анан эртең болот деди. Как раз офиске барсам, равенствонун офисине барсам, менин директорум
өзүнүн жаңы коляскасын таштап, өзү эски коляскасына отуруп алып, Караколго тренингке бармак, ошентип таштап кетиптир. Атайын таштап кеткен. Таштап кетиптир. Анан ага отурдум дагы, бардым ашка. Эми бардык нерсе айтат го, өзүңө ишенсең бардык нерсе жетесиң депчи. Өзүмө ишендим, эжелердин айткан сөзүнө ишендим. Мен күчтүмүн демек. Анан түштүм, жарышка түштүм. Анан биринчини алдым. Көп эле адам болду, аяктан биринчини алдым, сыйлык алдым. Анан аябай мага тим эле миллион берип салгандай болду да мага ал жерденчи. Аябай мындай өзүмдү аябай неме сездим. Бардыгынын көңүлү сизге бурулса керек, Ооба. Анан аябай ыраазы болдум ошо мени чакырган адамдарга, мени ушуга түрткөн адамдарга. Анан ошо жерден өзүмө аябай ишеним пайда болду. Мен бардык нерсени жеңем, значит, бардык нерсе колумдан келет деп ошентип ошондон улам анан мен спортко кеттим. Баштап кеттиңиз. Баштап кеттим. Анан ошондой эле кайра эле тренингдер бизде көп болот да, тренингке барып, анан Толкунбек байкеге кезиктим. Анан айтты, сенден бирдеке чыгат, сен катышышың керек. Жакында Бишкекте республиканский армрестлинг болот, ошого катышасың деп бир аз ыкмаларын үйрөттү. Ушу жерден кармап, колумду кармап, сен күчтүүсүң депчи. Макул деп айттым, макулдугумду бердим. Анан болду, ошондон баштап эле уже кызыгуу болуп, Бишкекке болду. Андан уттум, ошо кызыгуу болду. Анан ошентип анан 2 жолу турнир болду Бишкекте. Алардын баарына катышып жеңдим. Анан чакыруу келди, Ташкентке барасың, даярдан деди. Анан макул дедим, отказ берген жокмун. Менин аркамда түрткөн адамдар бар. Анан ошондой эле анан Ташкентке барып утуп калдым да. Ташкентке барып уттум. Ал вообще дем болду. Андан кийин Алдауга бардым. Ал вообще дем болду. Анан балдарым аябай колдоп турат. Мама, сиз менен сыймыктанабыз. Уялышпайт. Анан ошо мага аябай неме. Кызым Инстаграмга мамам менен сыймыктанабыз. Менин краш мамам. Деп анан ош бетертим эле аябай жүрөгүм элжиреп, анан эң негизгиси ошо өзүңө ишеним болсо, баардык нерсе болот экен да. Азыркы учурда балдарыңыз каякта? Жолдошум да. Демек, ошол ажырашуу чечимин кабыл алып жатканда эле ошондой чечим чыгаргансыздар го? Ооба, көбүбүз тең. Анткени мен авария болгондо балам 1 жаш 5 ай болчу, бас элек кейзи болчу, түшүнбөй калып. Бала кызым болсо 2 жаш, 2,5 жаш болуп атпайбы. Анан мен авария болуп көп больницада жаттым, ошо апам менен атам баккан, кайнене кайнатам баккан. Анан эми ошол жактын балдары, ошол жактын каны жаны дегендей, анан эми балдарымды убагында ата-энем бакты, апам атам бакты да. Анан кичине чоңоюп калганда мен алып кетип калсам да туура эмес болуп калат. Анан апам атамды аларга дагы апам атама жардамы тийсин, чоңоюп калышты. 8-класс, 7-класс окушат. Анан ошол жактан 11-дү бүтүп, ошо ата-энесинин тарбиясын алып, анан бияка келсин деп неметем. Ошол жол кырсыгына кабыл алганда негизи эмне болуп кабылдыңыз? Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. Ким менен бараттыңыз эле, каяка бараттыңыз эле? Мен негизи ошо Боз Бешиктен Караколго бараткам. Жөн эле мындай эле Караколго. Таксиге отуруп эле? Жок, баратканда бусик каттайт го айылдан, ошол менен эле барганбыз. Баргам өзүм эле болчумун. Барып, аркы эркелеримди алып, анан кечке маал саат 4-төрдө кайра эле ошол бусик айылга кетет да. Негизи Караколдон Покровкага чейин бир машина менен келем, анан Оргочордон кайра Боз Бешикке чейин ошо бусик эле кетет да, 2 эле бусик каттайт да. Сааттан калып калбаш керек да. Анан мен баягы жумуштарымдын баарын бүтүрүп эле Караколдон, анан немеге келип, Оргочорго келип такси менен түшүп калдым. Түшүп калып эле биз келсек как раз жанында да келиндер бар болчу, ошо айылдык эле. Анан биздин бусик жылып кетип калыптыр да. Жылып кетип калыптыр. Анан жетишпей калдык да. Анан эми суук болуп бардат. Март болчу, суук болчу да. Анан жанымдакы келиндин как раз кайынсиңдер ошо маршруткада экен. Анан чалып эле, ошо маршруткага чалып эле кайра артка жылып келип калды да маршруткачы. Аябай жакшы киши болчу ал водитель дагы, ошол эле айылдын кайнагалар болуп кетет водитель. Аябай ушундай сонун кичпейил сонун адам болчу. Же болбосо башка бирөө болсо кетип калмак да. Атайын артка жылып келди. Ошо артта калып каптыр, 3 адам калып каптырбыз. Бир апа, анан бир келин бар болчу. Аяшым эле болчу да. Анан кайра бизди келип алып барып
кетип баратып сонун эле бир где то бир 5 мүнөттө кирмекпиз айылга. Анан ошонун ортосунда эле мындай ылдыйышта бизде аябай неме жолдор бар да. Ошол жерден эле ошо каттуу жүрүп баратып эле эмне болуп кеткенин билбейм да ошол. Ала салып кетиптир, 2-3 ала салып кетиптир деп айтышты. Бир эле карс дегенин билем, андан кийин эчтеке билбейм да. Анан тормозунда шланги деп коет экен, ошону сүзүлүп кетиптир. Анан өзүнүн деле жоготуп койгон окшойт ал киши делечи. Же болбосо бияк жактары жарып ошолорду сүзүп токтосо деле мына оор жаракат албайт элек да. Анан ошо 3 ала салып кетиптир. Анан бир маалда иши кылып мындай эсимди жоготком бир карс деген делечи. Анан бир маалда көзүмдү ачсам аябай ызы-чуу болуп атыптыр да эшик. Бир где то бир жарым саатта өтүп калган окшойт да. Анан бирок мен маршрутканын ичинде жалгыз мен калыптырмын. Анткени баары эле менин белим экенин уштап сразу эле билиптир. Анан мен мындай карап белим мындай буралып калыптыр да. Жалгыз сиздики? Меники. Баары эшикте экен. Маршруткада эч ким жок, көзүмдү ачсам. Монда кан кетип атат. Мояктарым баары бүт мондай сыйрылып түшкөн. Дагы баягы үйдөгүлөрдүн жардамы менен так жок, эчтеке жок. Тете алыстан бери маздарды алдырып сүйкөп ошо неменче калбай калды да, тырык бирок. Анан кыйкыра берди. Анан мен да мынтип көзүмдү ачып кыйкырдым. Анан скорый келет, азыр кое тур, чыдап тур, сени көтөрүп чыгарганга болбойт. Сенин что белим экенин баары билишкен да. Анан бир кичинекей кыз келаткан, азыр бакушум 11-класс болуп калды. Жалгыз кыз болчу. Ошол эже 11 жыл төрөбөй жүрүп төрөгөн болчу да. Мамам өлдү деп эле ошонун эле кыйкыргы келе берет азыр делечи. Ошол кыйкырып атыптыр да. Анан мен деле кыйкырып атам, ичтен жаным үзүлүп атат эле, белим вообще чыдабай. Анан кыйкырып атам, азыр деп коюшат кирип элечи. Анан ошентип убакыт көпкө өттү, бирок неме келген жок, скорый келген жок. Анан кыйкырсам ошо байкуштар чыдаган жок окшойт, эшиктеги элдер толтура адамдар келип мени көтөрүп чыгышты. Аябай кыйналдым, бирок ошо белим тим эле үзүлүп атат да. Анан пассаттын аркасына мындай жаткызып, буттары мындай кучакташып балдар. Анан эмеге Покровкага алып барышты, бирок скорый жок, жолдон деле скорый келген жок. Покровкага барганда, Покровкада мени алып барган балдар скорыйыңар гана деп кыйкырып неметсе, скорый караколдон барат деди да, каракол. Анан биз ала албайбыз, өтө оор экен, караколго жетсе жетет, жетпесе жок дешиптир да. Анан качабы успокойший сайып бергиле деп анан сайдырышты окшойт да. Элес булас билем да ошол жерлер. Анан ошол эле пассаттын аркасына жаткызып анан кайра караколго алып жөнөштү. Машина жүргөн сайын эле тим эле үзүлүп атам да. Анан скорый жок, жолду карата скорый болгон жок. Ошол менен эле караколго алып барышты. Караколго алып барышып эле сразу эле рентгенге тартабыз деп анан үйдөгүлөр барышты, ушул ызы-чуу болуп эле анан. Бирок ошол жерлердин баары бүт эсиме келдим, толук келдим. Немелерге рентгенге түшүрүштү. Мен мага чейин эле очередь баягы маршруткада 16-17 адам бар болчубуз. Баары эле кокуйлап. Кээ бирөөнүн колу сыныптыр, кээ бирөөнүн буту сыныптыр. А жанагы айтып атпаймынбы, бир кыз эле эжелеп аткан депчи. Ал эже бакуш ошол жерден эле сразу жан бериптир. Маршрутка ала салганда ал чыгып кетиптир деп айтышты. Кара кушу менен немеге тип калыптыр да. Лотокко тип калыптыр. Анан ошо уштоп бакуш кыз билген окшойт да. Анан дагы бир кыз бар болчу, анда 9-класс болчу, бакуш ошол кыз дагы деле жатат, Алина деген. Анда бели сыныптыр, ал да маршрутка ала салганда учуп чыгып кетиптир да, мындай катуу отуруп калыптыр, немелер омурткалары кешип калыптыр. Анан мени рентгенге тартты, анан жолдошума чалышып, үйдөгүлөр, апам менен атам барган да, анан операцияга срочно киргизиш керек деди. Анан мен макулуу деп атам, киргизгиле депчи. Анан жолдошум уруксат бериш керек экен, анан жолдошум айтты, жок, мен алып кетем. Булар рентген менен канча жазайт, мен томографияга алып барышым керек. Деп анан мага скорый чакырып бергиле деп айтыптыр, ал спец скорый. Анан Бишкектен 20 миңге барып алып келишет экен. Анан мен үзүлө бердим, укол сайып атат, такыр сезген жокмун. Бир уктап кетпей койдум, такыр жаным кыйналып. Анан бияктан скорый баргы чакты да убакыт өттү. Анан тиги Алинаны ошол убакта операцияга киргизип кетишти деди. Уже 4 саат болду, анан 5 саат болду эле айтып келип атышат да. Анан угуп атам, жанымдакылар эле сүйлөшүп атат. Анан жолдошум келди, анан скорый как раз түнкү саат 4-тө барды. Анан мени мондай таңып анан алып кетишти, Бишкекке алып кетти, жолдошум жаныма алып келишти. Эртең менен 9-да бияка келдик. Ошентсе деле бирок мен азыр өкүнгөнүм, ошо караколдон кылдырсак может жакшы болуп калмак деп ойлоп калам да. Анан бияка деле алып келди, республиканский больницага врачка алып келишип эле.
ошондо как раз майрам болуп врачтар жок, залда жатам, өкүрүп атам, кыйкырып атам. Анда дагы ал убакта эми өлө мындай Кудайым немеге күнүң түшүрбөсүн деген чын эле да. Бакуштарым, бир туугандарым баары келишип жалдырашат. Укол сайып берип коюп, өлүп бартасыңарбы, кое тургула, биз чай ичип алалык дешет да. Ошол кездеки күндөрчү. Эч кимди тим эле оорутпасын Кудайымчы. Анан ушундай оор күндөр өттү. Анан ары чуркап врачтарды алып келишип, бирок врач келди, бирок эң оор операцияны 45 мүнөттө чыгарыптыр мени. 45 мүнөттө элестеткиле. Киргизип туруп эле, мондай темир салып туруп эле карматып туруп эле чыгарыптыр да. Ошол убакта эле ошол операцияны сонун кылып койгондо эмгичекти может басмак экенмин да. Врачный ошибка көп кетиптир да. Ошо талгынкайланган омуртканын баарын алып, жүлүндү бошотуп, ошентиптир да. Анан мени чыгарып беришти. Чыгарып, бирок аябай катуу кыйналдым. Аябай прям ушундай күндөр өттү. Анан 1 айга жетпей эле ошол темир аябай оорутту да кайрачы. Аябай оорутту. Анан боягым эле дөмпөйгөн сүй берди да, оң бөрөгүм. Анан мен айттым сиңдиме, чотто башкача муяк депчи. Анан иренгенге түшүрсө, тонографияга түшүрсө, шуруп чыгып бөйрөктүн учуна сайылып калыптыр элестеткиле. Ушинтип калыптыр да. Анан кайра срочно операцияга деди. Операцияга киргизип, баягы темирди алып салышты кайра. Анан иши ошондой күндөр өттү. Анан дагы эле чото белим туура эмес, башкача эле сезилип атат, мага сезилет. Анан Жумабековго баралык дедик. 4-көр больницага барып Жумабековго бардык. Анан ал ошо операция кылыш керек, врачный ошибка аябай кетиптир. Бирок убакыт аябай кетиптир. 3 жыл. Негизи деген сөөк свежий кезинде 3 айдан 6 айга чейин жасаса жакшы кетет экен. Уже биз колубуздан келгенин кылып көрөлү экен, жасашыбыз керек деди. Анан макул деп врачтардан изденип, совет алып, анан ошол жакта Даныш Дайырович деген врач бар, ошо 4-көр больницада. Жумабековдон кийинки эле врач ошол жасайт экен да. Анан бизге анын мамилеси аябай жакты. Биз ошого берелик деп чечип, анан ошого бердик. Бирок колунан келген неменин баарын жасады. Ал бирок мен жасап чыккандан кийин больницада жатканда айтыптыр үйдөкүлөргө. Жылыш болуп кетиши мүмкүн. Жүлүн монда кысылган тиydен калыптыр. Мен жүлүндү колумдан келишинче бошоттум. Жүлүн көп чыкты деп айтыптыр да. Анан азыр омурткам пластик жасалынган да. Анан бирок шүгүр бирок жылыш болду. Башында модан ылдый вообще сезчү эмес. Анан азыр тизеге чейин келип токтоп калды да. Көп жыл болду, бирок ошого чейин келип токтоп калгандачы. Ошондой күндөр өттү. Эми азыр арадан ошо бир 12 жыл өтүп кетти. Үмүт деген жаман экен, үмүттөнөр экенсиң, бирок кээде өзүңдү кабыл алгың келбей кетет, кээде басып бараткан адамды көрүп аябай баскым келет. Түшүмдө басып берем. Анан ошол боюнча ойгонгум келбейт да, чынын айтканда. Эртең менен туруп, эмнеге ойгондум, ошо боюнча уктап калсам болмок депчи. Түшүмдө постоянно басканымды көрөм. Анан балдарым айтып берет, мама, силер басасыңар. Мен аябай немеге чөккөндө, мондай аябай немеге чөкүп кеткенде, кызым келип көзүнүн жашын аччы, ыйлагандачы. Кичинекей помпойгон кызым бар болчу. Мама, ыйлабаңызчы. Бирде болбосо бирде сизге күн жылмаят деп айткан. Ушул кичинекей кезинде айткан ошол сөзү мына азыр айтам, ушул кызым туура айткан экен депчи. Азыр мына Кудайга шүгүр, күн жылмайып атат, күн тийип атат биз жака делечи. Анан ошо балдарым үчүн жашайм, балдарым үчүн аракет кылам. Балдарыма ошо басып жүргөндү көрбөсө дагы ошо баягы үлгүлүү эне болуп, мамам менен сыймыктанабыз деп маңдайлары жарык болсун экен деп билем да. Алар дагы кийин келечекте турмушка чыгат, кызым, балам турмуш курат, үй бүлөлүү болот, анан сенин мамаң майып болуп, сенин мамаң баспайт деген сөз вообще тийбесе экен дейм да. Наоборот, ошо сенин мамаң күчтүү турбайбы, сенин мамаңдан мындай эме алабыз деп билсе экен деп ошо аракет кылам. Бардык нерсе балдарым үчүн. Балдарыңыз азыр келип турабы сизге? Ооба, келип турушат, катташып турабыз, тынбай сүйлөшүп турабыз.
Спорт азыркы учурда жашооңуздун бир бөлүгү болуп калыптыр. Ооба. Дагы да кандай мындай пландарыңыз бар? Чеберчиликтин чеги жок деп коет эмеспи? Дагы да кандай бир ийгиликтерди жаратсам деген ойдосуз? Мен азыр ошо центрда иштейм. Центрда убактым аябай бөлөм. Аябай бөлгөнгө аракет кылам. Анткени центрдин жумуштарынын баары менин мойнумда. Мен эртең менен турам, как положено, 7-де. Бизде кыздар 6 айдан окушат, 10дон кыз. Эртең менен турам, 7-де турам. Как положено 8ге чейин каша бышырып берем. 9га чейин сабакка киргизем, жыйнаштырам. 9дан 12ге чейин сабак окуйбуз, кыздарга сабак өтөм. Эми аяка 18 жаштан 35 жашка чейинки кыздар келет, үйдөн чыкпаган кыздар келет. Зордук зомбулук көргөн кыздар келет. Ошолордун баарына болгон нерсени үйрөткөнгө аракет кылам. Анан 11ден 12-1ге чейин тамагыбызды жасайбыз. Баардык кыздардын баарын отургузуп, ачыганды, туураганды, асканды, жасаганды үйрөтөм. Аларга кийин уштап үйүнө барганда үй бүлөсү постоянно жанында болбойт. Жалгыз калышат, ошондо өздөрүнө керектүү нерселерин кылгандычы. Анан кайра 2ден 3-4кө чейин кайра сабагыбызды окуйбуз. Андан кийин эс алабыз да. Ошол убакта мен спортко, машыкканы барганга жетишем. Убакыт менен да. Мисалы саат 4тө кыздарыма тамак-самагын берип, кондигин берип коюп кетем. Саат 6-7ге чейин спортко барам. 7-8ге чейин келип тамагымды жасайм. Саат 9-10го чейин кайра жаткызышым керек. Ошентип убакыт бөлөм да. Анын ортосунда университетте окуйм. Быйыл бүтүрүчүмүн, Кудай буйрса бүтөм. Эми адам баласына билим неме керек да, бардык нерсе жагынан. Ал мага бирде болбосо бирде пайдасы тиет деп анан окуп аткам. Алда эле мен окуйм деп деле чечкен эмес, мен бүттү деп элечи. Анан ошондо эле жана директорум түрткү болуп, окуум, диплом керек деп анан ошондон улам тапшырып, уже быйыл бүтүрүүчү болуп калыптырмын бат элечи. Анан ага да жетишем, ага неме онлайн окуйм да мен. Онлайн ага да кирем, 1 саатымды бөлөм ага. Ошентип бардык нерсеге жетишем. Анын ортосунда тең туш жолдош, эчтекеден калбайм, тойпой, баарына барам. Убакыт бөлөм баарыначы. Анан ошентип ошо күнүмдү өткөзүп келатам. Анын ортосунда азыр теннис боюнча машыгып атам, чоң теннис боюнча аябай ниетим бар. Аябай азыр аябай неме кылып атам. 2028 Америкада Олимпиада болот. Олимпиадага барайын деп. Кудай буйрса ошого барам. Теннис боюнча дагы барам, дагы спортторду караштырып атам. Өзүмө ылайыктуу көп сунуш келет. Мага сунуштар түшүп атат. Сен буга ылайыктысың, сен тиге ылайыктысың, ошого да ал депчи. Буйрса анын баарын алайын деп атам. Анткени спорт бул адамга аябай жакшы керектүү нерсе деп билем. Спорт менен жүрсөң өзүң чыйрак болосуң, сулуу болосуң, мындай неме болосуң да, мына шамнагай болосуң. Короче, мындай шалпайып, малпайып калбайсың да. Жашооңо нааразы болбой. Нааразы болбойсуң, бардык нерсе болот да. Анан спорт менен ошо жакында Кудай буйрса алдыда бизге дагы неме келди, чакыруу келди. Январдын аягы, февралдын башы Азия кубок, Азия мир болот. Ошого аябай катуу даярданышым керек. Алдыда быйылкы 2025 жаңырган жылы 4 немебиз бар, кол күрөш боюнча мага айткан, агайдын айтканы боюнчачы. Мен ошонун баарынан ийгилик жаратсам деп ниет кылып, машыгып, күчтөнүшүм керек. Алдыда ошол пландарым бар. Алдыдагы пландарым Олимпиадага барсам деген планым бар. Эң чоң пландарым. Мен азыр үй жайым жок, турак жайым жок. Мен ошо өзүмдүн күчүм менен үй алгым келет. Өзүм бирөөнү кошпой, бирөөдөн сурабай, ошо ийгилик жаратып, же кандайдыр бирдеке кылып, иштеп, акчам чогултамбы, балам менен кызыма үйлүү. Мен бирок ар бир адамдын рызкысы өзүндө дейт го. Анысы кандай ошо үй жайлуу болгум келет. Эми мамлекеттен берсин, мамлекет мага деп неметем, айтат го, бир сөз бар го, мен ушул сөздү аябай неметем. Сен мамлекетке эмне кылдың? Мамлекет сага эмне кылды, мен мамлекетке эмне кылдым дегенчи. Анысы кандай. Буйрса бардык нерсе болот. Буларга жеңип келгенде деле мамлекет көп суроо берет да, мамлекеттен бирдеке болду, мамлекет сага эмне кылды депчи. Эми азыр буларыбыз аз, дагы ийгиликтер жарата берсек, буйрса болот. Ага чейинки нерсе мамлекетке
мамлекетке мен эмне кылдым, мамлекет мага эмне кылды деп жашап туралык, анан буюрса баардык нерсе болот деп ишенем да. Сонун чоң рахмат. Ар дайым Кыргызстанга алтындарды алып келе бериңиз. Буюрса Рахмат. Олимпиададан жеңесиз деп дагы ишенемин. Анан сиздин жаныңызда отуруп өзгөчө бир энергияны сездим да, ушунчалык күч дайым экенсиз, чыйрак айым Рахмат. экенсиз, анан билим дайым экенсиз. Терең ыраазычылыгымды билдирем, себеп дегенде азыркы учурда мындай баардыгы сонун болуп турса дагы өзүн кабылдай албаган адамдар бар да. Анан азыр болсо мен сизден кеңеш сурайт элем, ушул көрүүчүлөр үчүн, өзүм үчүн дагы, эгерде адам бир үмүтү жок болуп, караңгылык болуп, же болбосо башында кандайдыр бир ойлор болсо, же болбосо өзүнүн жашоосунан нааразы болуп атса, эмне кылыш керек? Мен айтам да, негизи эле адам өзүнө ишениш керек, такыр артка кылчай баш керек. Сен жашоого бир эле келесиң, бул жашоо түбөлүктүү эмес да, бүгүн бар, эртең жокпуз э. Мен азыр могу жерде сайрап атып, эртең эмне болуп каларын мен билбейм да. Алдыга умтулуп эле жашаш керек, артты карабаш керек, такыр чөкпөш керек. Бул убактылуу жашоо. Убактылуу жашоодо кайгырып, капаланып, бири-бириңдин көңүлүн калтырып, анан бири-бирине катуу сөз айтып ушундай адамдар бар го. Мен байкемдерге деле барганда айтам. Мисалы жеңем байкем отурса деле уруша кетсечи, эмне урушасыңар, эмне талашасыңар? Бул бир эле келген жашоо. Жөн эле уруш талаш, көңүл эле калтырасыңар. Бири-бириңерди көңүлүңөрдү калтырбай, наоборот, сыйлашпайсыңарбы? Мынтип алдыга умтулуп жашабайсыңарбы? Анан бизде тыптынык эле, анан акча, анан тигил эле, бул эле урушуп эле, анан ошонун айынан уруш чыгып эле, анан көңүлүн ортушуп эле ушинте беришет го. Кейбеш керек жашоого вообще. Ден соолугу бар адам, алты саның аман, көзүн көрүп, кулагың угуп, сүйлөп, басып аткан адам бул эң дүйнө жүзүндө эң бай адам деп билем да. Мен азыр ушуну билем да. Анан акчаң жокпу, үйүң жокпу, машинаң жокпу, анан наның жокпу, ал мындай эле да. Басып жүрөсүң, значит бай адамсың. Ден соолугуң бар. Анан мен айтам да, аракет эле кылыш керек, издениш керек. Канча изденип аракет кылсаң, баардык нерсе болот да. Мен деле айтып атпайм, үмүтүмдү үзүп, мен өлөм деп көп ушунчумун да, көп өлөм дечимин да. Өлбөй эле өрөлөй чаап эле баардык нерсени кылып келтем да. Анан ошондон улам неметем да. Мен айтканым эле ошол. Алдыга умтулуп жашаш керек, эч качан чөкпөш керек. Баардыгы жакшы болот деп жашаш керек да. Баардыгы жакшы болот деп өзүнө ишенсе эле баардыгы жакшы болот. Ошол эле да. Главный нерсе. Мендеги мотивация бир айга толукталды. Ушунчалык шаңдуу экенсиз, терең ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге, бизди сыйлап, алыстан бери. Буюрса дагы да чакырып турабыз, көрүп алдыңыз, келип туруңуз. Ооба, сиздерге дагы чоң рахмат. Ошо бизди чакырып, четке какпай, биз менен бөлүшүп, негизи көп нерсең көрүнбөй калат да. Анан мисалы мен келип силерге маек бергенден эме нерсем көп нерселер көрөт да. Көп личкама жазып калышат, сиздер менен жолуксам болобу? Сиз эмне болдуңуз эле? Эмне болуп мындай болуп калдыңыз? Эмне болуп ийгилик жараттыңыз? Анан бул нерсеге кичине болгон, мисалы мен толтура сөз айтсам дагы ошонун ичинен бир сөз бирөөнүн эсинде калат, ошол эң күч, кубат болуп кетет да бирөөгөчү. Анан силерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Келаткан жыл дагы жакшы жылдардан болсун. 2024 деле сонун жылдардан болду. 2025 андан сонун жылдардан болсун. Көптөгөн ийгиликтер жараталык. Главный ден соолугубуз болсун. Анан баардык нерсе болот.